Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык жана амандык каалайбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кылган жума күнкү кылган ибадаттарыңыздар жана дуаларыңыздар кабыл болсун. Ислам бүгүн программасы өз көрсөтүүсүн баштайт. Ар бир амал ниетке жараша болот деп айтылат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дал мына ушул амал жана ниет туурасында болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Көрсөтүүбүздүн коногун сиздерге тааныштырып кетсем, биздин сыйлуу коногубуз Мухаммед Ажыан Аркулов, Бишкек шаарынын казысынын жардамчысы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи. Өзүңүз көрсөтүүнүн башында уктуңуз. Бүгүнкү биз эл арасында ар бир амал ниетке жараша болот. Ниетиңе туура кыл, кандай амалдарды аткарасың деп эл арасында айтылып келет. Бирок ошол ниет деген эмне жана амал деген эмне үчүн амалдардын баары ниетке жараша болот. Келиңиз ушул туурасында телекөрүүчүлөргө бир аз болсо дагы бир маалымат бергенге аракет кылалы. Демек, ниет деп, мисалы, ар бир адам кандай гана амал кылбасын, ошол амалды бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылуусу керек экен. Бир жакшы бир хадистен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайм деп айттыңыз эле. Мына ошол кезек сизге берсек анда. Боорекер жана мээримдүү Аллахтын аты менен сөзүмдү баштаймын. Чындыгында эле Аллахка мактоолор болсун бул мүмкүнчүлүк бергенине, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Аллахтын рахматы жана салам болсун. Бул бардык ушул биз бүгүн сүйлөшө турган иштердин бардыгында дагы, деги эле жашоодун бардыгында пайгамбарыбыз бизге бардыгына муаллим, эң негизги жол башчыбыз. Анан бүгүнкү темаңыздар чындыгында эле мен башка темаларга да катышып жүрдүм, башка темаларды угуп атам, бирок бардык темалардын негизги чокусу болуп эсептелет. Себеби биздин ислам динибиз жалпысынан адам баласыны биринчиден өзүнү таанытуу, ушул жаратуучусу менен таанытканда адам баласы өзүн тааныйт. Туурабы? Ошол менен элчилерди жөнөтүп туруп, ал элчилер аркылуу Аллах менен кандай байланышуу? Ал байланышуу деген эле сыйынуу. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн мына арышта ушул Ми'раж кечесине чыкканда деп айтылат. Анан сөзмө сөз которулганда дагы биз жалпы Кур'анда дагы айтылган сөз бар, бирок мен жөнөкөйлөп эле мындай элге түшүнүктүү болушу үчүн айтайын. Адам баласы менен Аллахтын ортосундагы негизги байланышта биз айтабыз. 2 рекет намаз окуганда аягында ат-тахияту лиллах. Ат-тахият дегени тил менен кылган ибадаттардын бардыгы. Тил менен бирөөдү мактайбыз, Кур'ан окуйбуз, жакшы сөздөрдү айтабыз дегендей. Андан кийин дене менен вассалават дегени дене менен кыймыл аракет менен сажда кылабыз, турабыз, басабыз, сылайбыз дегендейчи. Андан кийин оттайбат мал менен, бул байлык менен кыла турган ибадаттар. Мындан чыгат. Мен эмне үчүн бул сөздү баштамак, ушул сөздөн баштадым? Себеби адам баласы ибадат үчүн жаралгандыгы дагы ачык айтылат. Туурабы? Жалпы инсанияттын жашоосу. Эми бүгүнкү биздин сүйлөшө турган бул ниет амал деген негизи чокусу дегеним ушунда турат. Ошол байланышуулардын бардыгы ниетке байланыштуу. Ал деңгээли канчалык болбосун, өлчөмү канчалык болбосун, анын рекети 1000 деген рекет болбосун, аны күндөрү күнү менен түнү менен орозо болбосун, түндөрдү уйкусуз түндөрдү өткөрбөсүн дегеле амалдардын бардыгы келтирип амалга байланыштуу, ниетке байланыштуу болот дейт. А ниет деген нерсе эмне десе, ниет амалul калп деп коет да. Бул жүрөктүн кыла турган иши дейт да. Мына бир мисал үчүн дейле, ибадаттын кайсы бирини баштабайлы биз албетте ниет менен баштайбыз. Намазды баштасак ниет менен баштайбыз. Хатта атүгүл даратты баштаганда дагы ниети бар, аны кылабыз. Намазды баштаганда ниет, орозону баштаганда ниет, ниетсиз кабыл болбойт. Эмне үчүн? Себеби ибадат кыла турган иш бул сырткы амал, көрсөтүлгөн эрежелер менен, бирок ошого кирүүдө Аллах субханаху ва таала адам баласынын жүрөгүнө карайт экен да. Ошон үчүн ниет бул өтө зарыл нерсе. Ошон үчүн биздин хадис китептерибиз же пайгамбарыбыздын осуяттары топтому китептер, мисалы үчүн Мишкатул Масабих дейбизби, же башка Бухаринин сахih ошол топтомдору барбы, бардык китептердин башатында Хазирети Умар разыяллаху анхудан айтылган эң өзөктүү хадис, ушул ниет жөнүндөгү хадис бардык китептердин башатында эң биринчи хадис болуп аталат. Ал мындай деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтылат, бул Хазирети Умар разыяллаху анху риваят кылат. Иннамал а'малу бинният,
албетте эч кандай шексиз бардык амалдар ниетке байланыштуу. Ниети эгерде түз Аллах үчүн болсо, ал амалы өттү. Эгерде ниети Аллах үчүн болбой калып туруп, көрсөтмөчүлүк болуп калса же бирөөдүн кызыкчылыгы үчүн болуп калып, сырткы көрүнүшү амал болгону менен ал эч нерсе жарабайт. Ошон үчүн амалдардын бардыгы ниетке жараша ва иннама ликули имриин ма нава, ар бир адамга ошол ниетине жараша берилет. Фаман канат хижратуху лидунья юсибаха. Кимдин ниети эгерде дүйнөгө болсо, ушул хижрат деген сөз бул жерде көчүү. Көчүү деген сөздүн мааниси ушул ниеттен амалга өтүү. Ниеттен амалга өтүүдү дагы көчүү деп коюлат да. Ушул ишке өтүүдө ниети эгерде дүйнө болсо, ал дүйнөгө да жеткирет Аллах. Мына бүгүнкү күндөрдө биз чындыгында көбүбүз канча адамдар Кудай менен иши жок. Мисал үчүн дейле, өзүнүн карьерасында, ошонун аракетинде, ошол бизнесине же байлыгыны бир чекке жеткирүүдүн максатында алдыга умтулуп кетип атат, ниеттенип. Аллах бул жерде вада берип атат. Ва иннама ликулли имриин ма нава, ким ар бир адамга ошо ниетине жараша берилет дейт. Кимдин дүйнөгө болсо, ал дүйнөгө жеткирет, себеби Аллах аны ишке ашырат да. Фаман эгерде ниети бир аялга үйлөнүү болсо, ал ошол аялга да жеткирет Аллах субханаху ва таала. Фахижрату иля ма хажра илайхи, ушинтип ниети эмнеге болсо ошого гана барып туруп жетет дагы, ошону менен гана мындай айтканда токтолот дагы, андан ары Аллахтын алдында хисап берет. Эгерде Аллах үчүн болсо, анда жакшылык менен болот. Бул ошо дүйнө эле болуп калса, жетти дагы ошо дүйнө менен эле чектелип калып туруп, эртең хисабын берет деп. Бул жерде ушул хадис негизги биздин бүгүнгү сүйлөшө турган сөзүбүздүн темасына мындай камтыйт десем да болот да. Ал эми мен дагы айтып өтөйүн, мисалы үчүн эле биздин ислам динибизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мен ислам эмне деп суралганда, пайгамбарыбыздан Хазрат Жабраил алейхиссалам, дагы бул дагы ушул Хазрат Умардан ушул иннамал амали биният ушул эле хадиске жанында экинчи хадис болуп туруп да келет бул көбүнчө. Ислам динибиз эмнеден турат, иман эмнеден турат, алардын бардыгынын өзөгүн эмне түзөт экендигинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жабраил алейхиссалам адам сүрөтүндө келип, андай кыскартып эле айтайлы, адам сүрөтүндө келип, тизесине коюп отуруп, анан суроо берди. Бул ислам башатында пайгамбарыбызга суроо берет: "Ахбирни анил ислам", Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, мага ислам жөнүндө кабар берчи, ислам эмне дегени? Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ислам дегени биринчиден Аллахтын барлыгына, жалгыз экендигине, сыйынууга татыктуу зат экендигине күбөлүк беришлигиң жана Мухаммадтын пайгамбар экендигине. Андан кийин эле 5 убакыт намаз окушлугуң. Бул эң негизги өзөк да булчу. Андан кийин жылында келген 1 айлык орозону кармашлыгың. Андан кийин эгерде байлыгың бир чекке жетсе, аны дагы Аллах мээримдүүлүгүнүн негизинде аны чектеп койгон. Ошол чекке жеткенде, анан ошол чектен ашып баштаганда, сен өзүң пайдалансаң, ошондо гана сен бир жетим жесиге зекетиңди, садакаңды чыгар деп туруп, зекет фарз кылынат дагы. Андан кийин анан айтты: эгер кимде ким кудурети жетсе, бул жол киресине төлөп барып келишликке айласы жетсе, мүмкүнчүлүгү жетсе, ал ажыл кылышлык деп туруп ушул 5 нерсени айтты. Андан кийин ал киши айтат: "Туура айтасыз." Кайра эле суроо берди: "Уамал иман? Ахбирни анил иман?" Иман жөнүндө кабар бериңизчи анда. Иман деген эмне анда? Исламды биз түшүндүк. Ушундай өзөктүү нерселерден турат экен дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: иман дегени ошол эле Аллахтын жалгыз экендигине ишенүүсүң, периштелердин бар экендигине ишенүүң, китептердин бар экендигине ишенүүң, пайгамбарларга ишенүүң, кыямат күнүнө ишенүүң, жакшылык жамандык тагдырдан Аллахтан экендигине ишенүүң. Андан кийин биздин мына бул ахли суннат вал жамаат матуриди акидасында ушул өлгөндөн кийин кайра тирилүү, мисалы үчүн бейиш, дозок ушулар дегенде ушуларга ишенүүң. Негизги өзөк пайгамбарыбыздын хадисинде ушул 6 ос айтылат. Бул ал киши айтат: "Туура айттыңыз. Эми кыямат жөнүндө, ихсан жөнүндө бул экинчи суроодо айтат да, ихсан жөнүндө кабар бериңизчи" дегенде, ихсан дегени ушул бардык нерсенин мындай айтканда башаты. Дегенде ал киши айтат: "Аллахка сыйынууң сен Аллахты көрүп тургандай эле. Эгерде сен аны көрбөсөң дагы, сен аны көрүп турат деген сезим менен, мына ушул ниет ушул да өзү. Ал ислам ушулардан турат, иман булардан турат. Ошолорду курап келдиң. Эми ишке ашууга келгенде сен Аллахты көрүп тургандай. Ошон үчүн ниетти түздөө деген сөз.
жүрөк маканил мa'rifat деп коет да. Жүрөк бул Аллахты тануу негизги биздин дене тулку боюбуздагы Аллахты тануу бул борбор жүрөк болуп эсептелет да. Ошон үчүн ниет, ар бир нерсенин алдында ниет дегени сен ошол борборуң менен бир аз сезимиңди өзгөрт. Сен эми намазга келген болсоң, сен падышалардын падышасы болгон, бүткүл ааламды жоктон бар кылган, сени дагы уюган кандан жараткан бир падышанын алдына келдиң сен энди. Ал чыкырык жасады чындыгында эле, азан менен ошол чыкырыкка сен жооп берип туруп келдиң энди. Эми таза жерде, сен өзүң таза туруп, таза дарат менен мисал үчүн эле, анан таза жерде туруп, анан өзү буйрган кыблага жүздөнүп дегендей, анан калыс ушул жерден эми сен калыс ошон үчүн гана ибадат кылышың керек деп туруп, анан намазга келгенде эле ушул ниетке басым жасай берет. Биринчи ниетте туруп, биз өзүбүздү бир топ, айтканда, ой пикирибизди бир жерге топтоп. Ниетке келгенде эле эмне эмес, мисалы үчүн эле ошол ниетти оозеке айтып коюп туруп. Оозеке айтышлык бул мустахаб өзү. Баягы ниет кылдым, асыр намазын фарзын окушлукту, анан жүзүмдү кыбла бурдум деп тилде айтышлык бул мустахаб, бул сооптуу эле. Айтылбай калса дагы жүрөктө айтылыш керек. Ал эми бүгүнкү күндөрдө кээде мындай айтканда биз өзүбүз деле ушул нерсеге жолугуп калабыз. Тилде айтылып кетет дагы, жүрөктөр баягы эле чыккан жерибизде эле, же базардан келдик эле, ошол базарда калды, магазинден келдик эле, магазинде калды. Жүрөк ошол жакта, бирок тил менен айтылып туруп, анан сүрөтү аткарылып атат. Бирок бул жерде пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах субханаху ва тааля ла янзуруллаху иля суворикум. Силердин сүрөтүңөргө, силердин бул тулку боюңардын сулуулугуна, ва азсамикум, силердин көөдөңөрдүн чоңдугуна, кичүүлүгүнө карабайт Аллах. Ва иннама янзуру иля кулубикум ва амакил мусалиха. Албетте Аллах субханаху ва тааля карайт силердин ниетиңерге. Ва амаликум салиха, анан кылган амалыңардын салих, таза экендигине. Ал таза амал кандай болот десе, ошол жанагы намазды окуганда, келип туруп, ниетти кылып атканда, Аллах субханаху ва тааланы көрүп аткандай. Чындыгында эле бир кудуреттүү. Аны эми көрүү дегенде бүгүнкү күндөрдө дагы баягы телекөрүүчүлөр ойго кетпесин, мисалы үчүн эле көрүү дегенде биз кандай сүрөттө көрүшүбүз керек, аны адам баласы изилден баштайт да. Кандай сүрөттө көрүшүбүз керек, же кандайча пикир менен турушубуз керек дегенде, биз Аллахты таанытууда, мисалы үчүн эле ушул акыйда илимде дагы, башка ушул иманият илимдерде биз Аллахты таанытууда Аллахты көрүүгө мүмкүн эмес. Аллахты эч ким көргөн эмес, көрө албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы кээ бир акыйдаларда айтылат да, Ми'раж кечесинде чыкканда пайгамбарыбыз Аллахты көргөн жок, көргөн эмес. Биздин акыйда боюнча 18.000 пардан артында сүйлөшкөнгөн. Бул дүйнөдө Аллахтын жамалын көрүшлүккө эч кимге мүмкүн эмес. Бирок Аллахты көрүп тургандай дегендикти кандай түшүнөбүз десе, биз Аллахты таанууда акыйда илми менен, ишеним менен Аллахтын өзүнү 99 ысмы сыфат менен таанышыбыз керек. Мына Аллахты таануу деген ушундай. Аллах субханаху ва тааля илахун десе, ма'буд, бүткүл жаратылыштын сыйнуусуна тактуу жалгыз зат. Андан кийин ар-рахман десе, ал чындыгында боорукерлигинде эч кандай теңи жок анын. Ар-рахим десе, анын мээримдүүлүгү энелердин, бүткүл энелердин эгер мээримине бир топко койсо дагы Аллахтын мээрими андан чексиз болуп эсептелет. Ал-Малик, бул асман жер ортосундагы бул күн байлыгы, жер байлыгы, бул хава байлыгы, түгүл мисалы үчүн бүгүнкү күндөрдө биз кислород жутуп атабыз дагы, бирок анын баалуулугун билбей атабыз. Бирок ал баалуулук да алчы. Ушул асмандан өтө 7 асмандын ичиндеги дейли, мына жердин астында эмне деген, жердин катмарында эмне деген байлыктар жатат. Ал-Малик дегенде биз Аллах субханаху ва тааля ушулардын баардыгынын падышасы деп тааныш керек. Ушинтип анан Аллахтын 99 сыфаты менен, ысмы сыфаты менен биз толугу менен аларга өзүнө түшүндүрмөсүнү толугу менен биз жүрөккө орноштургандан кийин эми Аллахты көрүү дегени ушундай сезим менен барыш керек экен. Ушундай кудуреттүү бир улуу падышанын алдына бардым деп туруп, ниетиңизди кылыңыз. Ошол ниетиңиз менен анан калган амалыңыз ал канчалык коозукта болбосун. Мисалы үчүн эле ниетти кылдык, андан кийин кырааттарыны, намазды дейли. Мен көбүнчө намазга эле токтотуп турайлы, мисалы үчүн эле башкасыга да өтөбүз. Намазда эми кырааттарын ушунчалык кооздодуңуз, тим эле тиги адамдын мындай айтканда баягыдай жанын жыргатып дейли. Бирок ал кооздук эч нерсени чечпейт. Саждаларыңызды алыстан алыс кылдыңыз, бирок ал эч нерсени чечпейт. Качанда ошол кылган амалыңыз башка ниетинде түздөлүп Аллах тарапка жүздөнмөйүнчө.
Эми келиңиз ошол эле исламдын өзүнүн өзөктүү амалдарында мисалы үчүн мына зекетти кылганда дагы ниет шарт. Зекетти дагы ошол 40 коюңуз, мисалы үчүн 40 кой жетти. Bir жылдын ичинде 40 кой болду дейли. Кайра 1 жыл айлангандан кийин дагы козулап, кичине кошумча киргенден кийин эми зекет беришлик бизге фарз болуп калдыбы? Анда эмне дейт? Ошол бир койду ниеттенип чыгарыш керек. Аны жөн эле бирөөнүн колуна карматып коюштук эмес. Чыгарып туруп, мына менин зекетим Аллах үчүн. Ушул жерде дагы Аллахты коюңуз дагы жүрөктөн сезим менен Аллахтын улуктуулугуна таянуу менен ушул амалды ошон үчүн гана кылгандыгыңызды. Бул биз өзөктүү негизи биздин шариятыбыздагы мыйзамдуу болгон Аллах тараптан келген аткарууга биз өкүмдар тараптан өкүм алган амалдарда биз айтып атабыз. Ал эми жалпы пайгамбарыбыздын сабагы боюнча, ушул баягы хадисинде айтты, иннамал амалу бинният дегендей, бардык амалдар биздин кыймыл аракетибиз. Бүгүнкү күндөрдө мисалы үчүн эле бир адамды сыйлап атабыз. Караңыз да, ушул жерде да ниет жана амал болуп атат. Ниет жана амал. Ниет эмне ал? Ошол кишине көз карашыбыз. Аны амал дегени ошо иш жүзүн ашкаргандыгыбыз. Ал кишинин колтугуна, жастык койдук дейли турабы? Туруп атканда колунан кичине сөөп тургуздук дейли, бир жерге бара турган болсо жеткирип койдук дейли. Ушул амал эми ошонун ниети чечилип атат бул жерде дагы. Ошол кишине сиз Аллах үчүн кылып атасызбы? Же ал кишинин байлыгы үчүнбү, ал кишинин бийлиги үчүнбү, же ал бүгүнкү күндөрдө ал кишинин күчү үчүнбү? Чындыгында эле ушундай болуп атат да. Мына ушул мамиледе дагы ата энени биз сыйлап атабыз бүгүнкү күндөрдө. Ата энени сыйлап атканда дагы ниетиңиз шарт, Аллах үчүн болушулугу зарыл. Бирөөлөр менен достошуп атасыз, Аллах үчүн достук шарт. Достук шарт дегени ошол ниетиңиз түз болуш керек. Ошондо гана биздин амалдарыбыз аз болсо дагы саз деп коет го, татынакай болуп туруп Аллахка кабыл болот. Ал эми амалдын көп болушулугунан, бирок ниети бузук болгон амалдан көрө аз, бирок ихлас менен болгон амал өтө өйдө турат дейт. Муну дагы мындай жалпылап баягы дават кылганыбызда, же болбосо даватчылардын сөзүндө дагы адамды шыктандырууда, амалга шыктандырууда биз үчүн айтабыз, ушул ниетти, ихласты таза кылышыбыз керек. Себеби ниет ихлас ыхлас боюнча ушул азыр биз сюжетке кезек берсек, ыхлас боюнча ушу кененирээк токтолуп бериңиз. Азыр сюжетке кезек берели, андан кийин маегибизди улантабыз. Обо энебиз ар жолкусунда эгиздирүүдө. Бирөөсү уул, бирөөсү кыз. Азирети Адам ата балдарын башка түгөйлөрүнө баш коштуруп жатты. Бирок риваяттарда айтылганы боюнча Кабыл аттуу уулу өзүнүн түгөйү менен баш кошууну каалады. Чынында ал кыз Адам атанын Абыл аттуу уулуна берилмек. Бирок Кабыл эч нерсеге карабай көчөрүп туруп алды. Ошондо айласы кеткен Азирети Адам ата экөөнү тең Аллахка арнап курмандык чалууларын талап кылды. Кимисинин курмандыгы кабыл алынса, аталган кыз менен ошол баш кошорун айтты. Абыл мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен анын короо койлору бар эле. Курмандык үчүн койлорунун арасынан эң семиз чоң кочкорду тандады. Кабыл болсо дыйканчылык менен шугулдангандыктан жакшы жетилбей, курушуп калган бир таңгак буудайды алды. Албетте Аллах Абылдын курмандыгын кабыл алды. Бул көрүнүштү шайтан жаздым кетирген жок. Ар бир көз карашты, ар бир жылт эткен ойду аңдып жүргөн бузуку Кабылдын ач көздүгүн, көрө албастыгын илгиртпей колдонууга жетишти. Ансыз да курмандыгы кабыл болбой, ызасы кайнап турган Кабылдын кан тамыры менен агылып, жүрөгүнөн кирип, мээсине чыгып бир тууганына каршы тукурду. Ошентип Кабыл шайтанга алданып, бир тууганына "Мен сени өлтүрөм" деди. Абыл табиятынан жакшы мүнөздүү, адептүү жан болгондуктан ага "Сен мени өлтүрүү үчүн кол көтөрсөң дагы мен сага каршы чыкпайм, кан төгүүдөн Аллах сактасын" деп жооп берди. Шайтан болсо ачуусу кайнап, ызага муунуп турган Кабыл менен каалагандай ойноду. Натыйжада так ошол каргашалуу күнү жер бетиндеги эң алгачкы кан төгүү жүзөгө ашты.
Абыл ага, сен өзүңдүн күнөөлөрүңө кошуп, менин күнөөлөрүмдү да мойнуңа алып, тозокулардан болосуң. Бузукулардын жазасы ушул деди. Күн асмандан жадырай тийип, айлананы нурга бөлөп турган кез болчу. Абыл койлорун жайып коюп, бак дарактын көлөкөсүндө бейкапар уктап жаткан. Так ушундай учурду күтүп турган Кабыл акырын келип, колундагы жаныбардын сөөгү менен Абылды баштан ары катуу уруп калды. Абылдын аппак жүзү канга боелуп, ошол жерде көз жумду. Мына ошентип Кабыл бир тууганын өлтүрүп, жер бетиндеги алгачкы бузукулук ишти жасады. Ал шайтандын оюна кыйшаюусуз азгырылды. Ага чейин Азирети Адам ата аларга канча ирет шайтандын айла амалдарын айтып эскерткен болчу. Кабыл бир тууганынын жансыз денесин көргөндө гана түшүнөн ойгонгондой чочуп кетти. Бир саам нес болуп турган соң кыймылдабай жаткан бир тууганын тургузмай болду. Бирок эчак жаны чыгып кеткен эме турмак беле. Болоор иш болуп, боюусу канып калган эмеспи? Миң жолу аракет кылса да оңолбой турган каталык кылганын Кабыл ошондо гана түшүндү. Эми ал шашкалактап, ордунда тура албай калды. Деги бул жансыз денени кайда кантип жашырат? Так ошол маалда анын көзүнө бир карганын тумшугу менен жер чугуп, өлүп калган башка карганы көмүп жатканын көрдү. Кабыл ошондо гана жерге киргир, ушул каргачылык да боло албадым деп эсине келип, ошол жерге кабыр казып, бир тууганынын сөөгүн жашыра салып, алыс жактарга качып кетти. Аламга келген акыркы пайгамбар Мухаммед сахабалары менен баарлашып олтуруп, жер бетиндеги алгачкы кан төгүүнү эстеп дөмөнткө сөздөрүн айтат. Жер жүзүндө жасалган ар бир жаман иштин күнөөсү ошол бойдон Кабылдын дептерине жазыла берет. Анткени дүйнөдө алгачкы кан төгүүнү Кабыл баштаган. Азирети Адам ата бул жаман ишти укканда абдан кайгырды. Канчалык эскерткенине карабай, бир баласы шайтанга азгырылып, бул дүйнөдөгү сыноодон кулады. Ооба, жашоонун маани маңызы дал ушул колдон чыккан бейишке кайрадан кайтуу үчүн акыр аягына чейин шайтан менен күрөшүү. Биздин амал дептерибизге жалаң сооптуу иштер жазылсын деген ниет менен көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте амал жана ниет туурасында сөз кылып жатабыз. Ал эми көрсөтүүбүздүн коногу Мухаммед Ажыан Арыкулов, Бишкек шаарынын казысынын жардамчысы. Негизи эле амал кылууда ыхластуу болуунун зарылчылыгы туурасында кеп кылып кетсеңиз. Ниет биз ниет менен байланыштырып атайын. Мисалы үчүн эле ошол ниетти кылганда биз намазды окушлукта же орозону кармашлыкта ниеттендим. Анан ошол эле ниеттин уланысында калыс Аллах үчүн. Ихлас деген сөз калыс. Таандык кылып туруп бир затка. Ал зат бир гана ылайыктуу болгон, бардык ибадаттарга ылайыктуу болгон Аллах гана. Ошон үчүн ошол ниет ихлас деп коет. Бул экөөсү бири-бирине негиз сыяктуу. Бири-бирин толуктоочу деп түшүнсөк болот да. Ошол эле учурда ниет болсо, ниет анан калыс Аллах үчүн болуш керек. Ал эми калыс Аллах үчүн болгон ниет ошондо экөөсү бири-бирин толуктап туруп, ар бир амалда Аллах субханаху ва таалага калыс болушлугу зарыл. Биз бир гана ибадаттарда эле эмес, балким муашарат. Биздин динибиз иманияттан бул ишеним туурабы, анан шариаттын өкүмдөрүн аткаруудан сырткары дагы муамалат деп коет. Муну жалпы коомчулуктун ичинде жашап атканда биз мамилелешип болушубуз керек. Ал кошуналар менен мамилелешпиз. Бая алыскы кошунадан, алыскы туугандан жакын кошуна деген артык дегендей, мына ушуларды жакыныңызда турганда ушуларды тууган кылыш керек. Кандай кылабыз? Ушуларды тууган болушулукта булар менен мамилени кандай кылышыбыз керек десе эле, албетте биздин динибизде эч кандай жашыруун нерсе калган эмес. Пайгамбарыбыз өрнөк. Кандай мамиле кылыш керек десе, пайгамбарыбыздын өмүр баянына кайрылсаңыз же ал кишинин насихаттарына кайрылсаңыз эле сизге толук жолдомо болуп турат. Ушулар менен мамиле кылууда дагы ошол кошунаңыздын жамандыгынан сактанып калышлыгы үчүн эле эмес, балким дейли. Же кошунаңыз чындыгында эле баягы бай же бий болсо ошонун эле бир паткал эмчилигинин негизинде эмес, жөн эле менин кошунам болгондугу үчүн.
ал бир мусулман. Атүгүл пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул кошуна менен мамиле кылууда калыс Аллах үчүн, башка диндегилер болсо дагы кошуналык акысы үчүн эртең Аллахтын алдында мен сурак берем мун үчүн деп туруп, ушул ниетинен, ушул ниет ихлас Аллах үчүн эмне кылат да, ниетини туура кылат да ушуларгачы. Ал эми мамиледе мисалы үчүн деле бүгүнкү күндөрдө биз эл менен сатуу алуудабыз. Сатуу алууда дагы мамилебизде биз ихлас менен болушубуз керек. Ихлас менен болуш керек дегени ушул алган нерсебиз адал, саткан нерсебизде биз эч кандай алдамчылыгы жок, таразабыз бардыгы так, алган нерсебиз жана сатып аткан нерсебиз бүт адал, анан экинчи тараптын көңүлүн алышлык. Биз бүгүнкү күндөрдө бизнестеги адамдар, мисалы үчүн эле көпчүлүгү эле мына эл өзү күбө, алардын катарында мен деле күбөлүгүмдү айтам да, мисалы үчүн эле эл ушул бизнестеги адамдар жекече кызыкчылыктарын караган бир тармак болуп калып атат да. Жекече кызыкчылыктары үчүн эле канча адамдарды ыйлатып ататтар, канча адамдарды күйгүзүп ататтар. Бул баягы банк системасында болсун дейли, же андан ылдыйкы тармакта, соода тармагында жекече кызыкчылык үчүн өтүп кеткендиктен бүгүн биз өнүгө албай атабыз. Бүгүн биздин экономикабыз алдыга жыла албай атат. Болбосо биздин мисалы үчүн дейли мамлекетибизде элди жакырчылыктан чыгаруу боюнча эмне деген 20 жылдан бери программалар иштеп ататтар дейли. Ал программалар баягы кагаз жүзүндө иштеп ататтар дейли. Бирок ишке ашуусунда эмне үчүн тоскоолчулуктар болуп атат? Бардыгы эле аракет кылгандай болуп атат. 7-нчи этаждан 1-нчи этажга чейин же дагы башкалардан бери бардыгы эле мисалы үчүн дейли эл үчүн деп атат. Эмне үчүн жылбай атабыз? Бул ихластын жоктугунан. Бул Аллахты унуткандыктан. Жекече кызыкчылык ар кандай жашоодон байлыктан өйдө тургандыгын биз бүгүнкү күндөрдө кесип кылып алгандыктан. Ушундан биз өнүгө албай атабыз. Ушул жерден биз Аллахты унутуп коюп туруп, жашообузда калыстуулук, ниетибиздин түздүгү, баягы эл үчүн, жер үчүн дегенде баягы ушул жерде дагы ниет ошого да байланыштуу болуп атпайбы? Эгерде сиз бир баягы муамалатта келди бир жердин башчысы болуп калдыңыз. Ал мамлекет башчы турган эле нерсе деңизчи, андан кийин министрлик дейли, андан кийин депутаттык дейли, андан кийин ушул эле айыл өкмөттүк дейли, кайсыл жерде болбосун ошол бийликке отурдуңуз. Бийликте дагы ар бир кыймыл аракетиңизде ниетиңиз түз болбосо, ал жерде сизге эч качан ийгилик болбойт. Ошол эле учурда, ошол эле амалыңызда, караңыздар энди, ошо ниет отурдуңуз сиз, мен элдин кызматчысы катарында отурдум деп туруп сезим болбосо сизде. Ар бир мисалы үчүн эле койгон колуңузду же аткарган ишиңизди ушул элдин кызыкчылыгы үчүн, менин жеримдин кызыкчылыгы үчүн биринчиден, элимдин кызыкчылыгы үчүн, бүгүнкү күндөрдө жетимдердин кызыкчылыгы үчүн, ушул жакырлардын кызыкчылыгы үчүн деп туруп, эгерде ушул креслосуна ал канчалык деңгээлде бай Сулаймандын такты болбосун, отурганда ушул ниети болбосо, эч качан ийгилик болбойт андачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, качанда адам баласы өзүнчө бир кесипке же болсо бир амалга эгерде өзү умтулуп барып, ошону барып туруп жулуп алып, ошого жетишликке аракеттенип туруп жеткен болсо, ал киши ал ишиден суракка алынат дейт. Өкүл болуп калат дагы, жекече өзү аракет кылыш керек болуп калат. Аллахтан жардам келбейт ага дейт. Себеби ал өзү кызыгып, өзү ниетини мен ушуга жетишим керек деп туруп бүгүн. Ал эми кимди эл таразада мисалы үчүн эл ушул ишке ылайыктуу көрүп туруп, бул өзү кызыккан жок, жулунган да жок, акча короткон да жок. Бирок Аллах насиба кылды дагы бир элдин кандай бир мисалы үчүн ишенимине жетип туруп, падышалыкка келип калды дейли. Же болбосо дагы бир бийликке келип калды. Анда Аллахтын жардамы келет дейт ал кишиге. Ал эми бүгүнкү күндөрдө биздики тескерисинче болуп атат, чындыгында эле эл көрүп атат. Ошон үчүн бул ниет ихлас биздин бир гана ибадат жолунда же бул динге же эртең келе турган орозого эле эмес, балким биздин бүткүл адамзаттын жашоосундагы ал динге эч кандай тиешеси жок десиндер, мисалы үчүн эле ушул башкарууда болсун, же болсо соода тармагында болсун дейли, же окумуштуулук тармагында болсун, же чарбачылык тармагында болсун дейли, эмне кыймыл аракети болуп атат адам баласыныкы. Эки жолдон башка жолу жок. Ал дегени ошол бийлигинде дагы, чарбачылыгында дагы, кошуналык мамилесинде да бардыгында бир жол Аллахтын көрсөткөн жолу болот. Экинчи жолу шайтандын көрсөткөн жолу болот. Мындан бул эки жолдон чыгып кетүүгө мүмкүн эмес.
Бүгүнкү күндөрдө мисалы үчүн эле адамдар өздөрүнүн тармактарын өздөрү бөлүп, буларды баягы самозванец деп коет го. Өздөрүн өздөрү атап алалар. Биз саясатчыларбыз, биз вообще эле башка тармагылар. Алар эч кандай Кудай менен дагы башкасы менен да иши болбош керек. Себеби алар саясатчылар. Алар бүгүнкү күнү мамлекетти түзөтүүчүлөр алар. Алар мамлекеттин камын жеп ататтар. Мамлекетти ошолор тургузаттар. Ошолор элди багаттар дегендей бир түшүнүк менен бүгүнкү күндөрдө өздөрүн унутуп коюп ататтар аларчы. Ал эми окумуштук тармагында отургандар булар айды карап ататтар, булар айды изилдеп ататтар деп туруп ошону менен башка нерсени бүт баардан унутуп, мисалы үчүн ушул тармакка кирип кетип туруп эле биз ушул тармактын адамыбыз. Анан чарбачылык тармагына кирип кеткен адам ушу талаалап мисалы үчүн эле биз ушул тармактын адамдарыбыз. Анан диний тармактагылар биз диндегилербиз деп көйкөлөп, жок, биз эч качан бир тармактуу бөлүнүп же эме кылышка укугубуз жок. Биз бардык тармактуу бир эле жолубуз бар. Эгерде мына бүгүнкү күндөрдө Кыргызстан мамлекетинде жашап аткан болсок, биздин бардык тармактуу Кыргызстан мамлекетибизди өнүктүрүү биздин бир багытыбыз болуш керек. Ал ортобузда диалог деп коебуз. Ортобузда бир мындай айтканда келишим, бир компромисс дейбиз, буягыда келишим, ортодо бир бирдиктүү мисалы үчүн эле бир сөзүбүз болуш керек. Бирдиктүү көз карашыбыз болуш керек. Бирдиктүү ниетибиз болуш керек биздинчи. Ошондон анан биз жалпылап туруп анан бир элди ошол бир нукка же болбосо элди келечекте бир жогорку деңгээлге анан бөлүнүп эле саясат тармагы бизди тана албай, биз менен иши жок. Бизде молдолор силер ишиңерди кыла бергиле деп биз өзүбүздүн ишибизде калсак. Биз мисалы үчүн коопсуздук караган тармак өзү менен эле өзү болсо дейли. Биз диний тарап өзүбүз менен өзүбүз болуп кала турган болсок, анда биз эч качан өнүктүрө албайбыз. Бул жерде биз бардыгыбыз башыбызды бириктирип, бир жагадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып туруп, биз алыш бериш менен, мисалы үчүн алыш бериш менен ушул ар бирибиз бири-бирибизге мындай айтканда күзгү болуп туруп, ниетибизди тууралоо, ихласыбызды Аллах үчүн кылып, анан ошол кылган ишибизди эл үчүн. Мисалы үчүн эле агартуу жагы болобу, диний тармак бул руханий жагы болобу, же саясий бул экономика жагы болобу, бирдиктүү бир ой көз караш менен бир мындай айтканда ийри отуруп түз кеңешмейинче биз элибизди алдыга жылдыра албайбыз. Бүгүнкү күндөрдө бөлүнүп жарылбашыбыз керекпиз. Өзүбүзчө тармактуу болуп алып туруп, баягы дүйнөлүк материалдык көз караш менен өзүбүздү өзгөчө сезбешибиз керек. Эч качан өзгөчөлүгүбүз, биздин өзгөчөлүгүбүз Аллахтын алдында бир гана өзүнү таануу менен жана пайгамбардын артынан ээрчүү менен гана биздин өзгөчөлүгүбүз болушу мүмкүн. Ал Аллахтын алдында. Биздин бүгүнкү күндөрдө адам баласынын көз карашы бул имандуулуктун негизинде жалпылап айтабыз. Аллахтын алдында киммин деген суроо бизди дайым ким болбосун, ал окумуштуулукта болсун, башкасында болсун, ушул нерсе өтө кызыктырган бир суроо болуш керек адам баласынын жашоосундачы. Туура бүгүнкү күндөрдө илимий багытта профессорлук, докторлук өтө жогорку деңгээлде, бул акынчылыкта элдин мындай айтканда алкышын алган адамдар. Бирок Аллахтын алдында кимсиз сиз? Ошону бир таразалап алыңызчы. Себеби сиз бул башка тармакта канчалык даңктуу, канчалык бир бийикке жетпеңиз, бирок Аллахтын мыйзамынын астында жашап келип аткан мага окшогон бирөө экендигиңизди сиз деле сезип аткандырсыз. Себеби 60ка чыккандан кийин белиңизден күч кетип атат. Туурабы? 70ке чыккандан кийин бетиңизден тырыш келип калды. 80ге чыгып атканда башыңыздан, чачыңыздан жүнү түшүп атат дейли, мисалы үчүн эле. Эми бул башка тармакта сиз өзүңүздү өзгөчө сездиңиз менен. Бирок бүгүнкү күндөрдө ушул заманын өтүшүнү менен Аллахтын мыйзамынын астында биз бардыгыбыз бирдей экендигибизди кантип байкабай атабыз? Биз байкашыбыз керек бул нерсени. Кичине көңүл бурушубуз керек. Ошого мына ушулардын бардыгында келип туруп, ниет, ихлас дегени бардыгында Аллах тарапка бурулууга бизге келип чакырып жасалат. Жалпылап келип келгенде ниет, ихлас. Кылган ишибизде ниеттенишибиз керек биринчиден. Ихлас, калыс Аллах үчүн кылышыбыз керек ал ниетти. Ал эми ишке ашырууда элдин пайдасы, балдарыбыздын келечеги, эли журтубуздун тынччыгы. Рахмат. Эми телегөрүүчүлөрдөн келген суроолор бар. Мына ошол суроого кезек берсек, анткени убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Гыйбат кылбагыла дешет. Кыйбат ушак мааниси бир деп ойлойм деген суроо берилген. Гыйбат дегени ошол эле ушак дегени ошол эле гыйбат. Себеби гыйбат дегени араб тилинде айтылат да, ушак кыргызча тилинде айтылат. Бири-бирин которуучу эле болуп атат да. Аллах хидаят берсин деген сөздү көп угамын, мааниси кандай?
чындыгында эле хидаят бир гана Аллахтан болот. Хидаят дегени туура жолго баштоо. Ошон үчүн хидаят бир гана Аллахтан болот. Ал эми ал сөздү туура эле кабыл алыш керек. Анан башкаларга дагы ушундай жакшы дуаларды кылып турушубуз керек. Аллах хидаят берсин деп. Башка бир адамдын мүчөсүн башка адамга салуу шариятта кандай каралган? Башка адамдын мүчөсүн башка адамга салуу деген Бул бул эгер менимче- сатуу жолу менен боло турган болсо, бул дурус эмес. Себеби бул биз дене мүчөсүнү, дене тулку боюбуздагы ар бир мүчөнү Аллах тараптан биз аманат калганбыз анычы. Ооба. Туура, бүгүнкү күндөрдө мен колдонушум керек муну. Анан ушуну баалап туруп башка бирөөгө сатышлыкка мен акым жок. Бул арам деген нерсе бул. Эгерде баалабастан туруп бир тууганын ушу ден соолугу жакшы болбогон болсо, бир тууганына бере турган болсо, азыр бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп атасыз, бөйрөк. карындашы Кандары энесине. туура чыккандарды анан ушул чындыгында эле ал жерде дагы өтө чоң бир мындай айтканда маселе турат. Бул өзүнүкүнү берип атканда өзүнүн ден соолугуна караш керек да. Өзүнүн ден соолугуна жооп бериш керек. Баягы күйүмдүүлүк менен эле анан жок деп. Себеби кандай кылган тагдырда дагы биз, кандай кылган тагдырыбызда дагы, эмне кылган аракетибиз болбосун, Аллахтын тагдырын өзгөртө албайбыз биз. Эч качан өзгөртө албайбыз. Мисалы үчүн канча адамдарды ушунун үстүнөн көп болдук. Ошондо бөйрөгүн берип атып туруп экөө тең өлүп калгандары болдулар. Берип атып туруп ал кишине мисалы үчүн эле бир иштеп туруп кийин жараксыз болуп калып туруп кайра эле өлүп калгандар болуп калды. Ушинтип Аллахтын тагдырын өзгөртүүгө баргандай болуп атабыз, бирок өзгөртө албайбыз экендигини биз толук ишенишибиз керек. Анан өзүнүн ден соолугуна өтө маани бериш керек. Себеби бул берилген нерселер өзүнө аманат, аны сатууга болбойт, арам. Эми жөн эле мисалы үчүн бир тууган үчүн десе, адистердин бул медицина тармактарынын толук мындай айтканда баягы изилдөөлөрүнүн жана алардын жообу менен иш кылышка биз милдеттүүбүз да. Акыркы суроо. Мухаммед Ажы Анаркулов Аллахтын алдында турганда биринчи айткан сөзү кандай болор эле? Ого, сиздин бул сурооңуз дагы бизди жүрөгүбүздү жарып ийди. Мен Аллахты алдында тургандыктан мисалы үчүн эле мен азыр ошо жанагы эле башында айтып өтүп кеткендей эле Аллахты ушундай кудуреттүү деп сезем. Мен анын алдында бир гана мойнумду сунуп, баягы мойнумду сунуп берүүдөн башка айта турган сөзүм жок. Эгерде суроо болсо, сурагы болот, ага барабыз. Ал дегене биринчи жолугубуз биз кабырда болот. Ал жерде периштелер аркылуу, өкүлдөр аркылуу суралабыз. Раббиң ким деп сураганда Раббим Аллах деп жооп беребиз. Эми мына ушул суроолор менин эң негизи тынчымда алган, бирок Аллахтын алдында мен бир гана мойын сунуп берүүдөн башка айлам жок. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу дагы бир ирет сиздерге айтып кетейин, Бишкек шаарынын казысынын жардамчысы Мухаммед Ажы Анаркулов болду. Сиздин бүгүнкү элге берген маалыматыңыз үчүн бул деле менимче ниет, бул деле амал болот деп эсептейм. Ушул кылган амалыңыз кабыл болсун. Ал эми сиздер менен коштошуп жатып, кандай бири-бирибизге кандай гана амал кылбайлы, мына ниетибизди ушул бир гана Аллах үчүн деп кылуубуз керек. Мейли ал ошол адам билбесин, мейли ал сиздин душманыңыз болсун, мейли сизди жек көргөн адам болсун, бирок сиз Аллах үчүн деп жакшы иштерди кылган болсоңуз, сиздин мына ушул амалыңыз Аллах тарабынан албетте алкышка алынат демекчибиз. Бүгүнкү кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун, дуаларыңыздар кабыл болсун. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.